Көчмөндөр оюндары дүйнөлүк басылмалардын көңүл чордонунан орун алган көзүрмем. Аркасынан алоолоп от күйүп, тыйын эңип, ат үстүндө ойногон кыргыз жигиттери ири гезит журналдардын башкы бетинен орун алып келет. Бул сүрөт болсо АКШнын Washington Post гезитинде күндүн сүрөтүн айланып, ошол эле маалда башка дүйнөлүк гезит сайттар өз баасын берген. Аркасынан алоолонгон отту күйгүзүп, ат майданга чыгып, көрүүчүлөрдү таңданткан 3 жигиттин бири Эрлан Курманбек уулу. Мындай оюнду ал экинчи рет көрсөткөндүктөн коркуу сезими болбогонун айтты. Жок, жакшы нерсе жасаганыбызды билдик. Элге таанылдык, көп эл тааныды, телевидение чыктык. Дүйнө жүзү көрдү да мындай айтканда бизди. Көчмөндөр оюнуна катышканыбызга кубанабыз биз дагы. Мындай айтканда жылдыз болуп кеттик. Ат үстүндө эркин ойноп, желдей сызган бул жигиттердин баары көчмөндөр оюндарында оюн көрсөтүшкөн. Каскадерлор өлкөдөгү мамлекеттик иш-чараларга гана катышышат. Ал эми Казакстанга келишим менен барып, оюн көрсөтүп келишет. Кино тасмаларда болсо оору трюктарды жасашат. Кыргызстандын ичинде кыргызча эле болот. Намыс үчүн бул жакшы сөз да. Намыс үчүн, биз мамлекетибиз үчүн дейт. Мейли деп барып иштеп беребиз. Чет мамлекетте Казакстанга чыкканда контракт түзүлөт. Балдардын коопсуздугу, анан жол киреси, тамак ашы, анан иштеген иши. Бирок каскадерлор атайын даярдык көрүүчү жайы жок. Жер кургакта же калың кар жааганда эйин талаага келип, улак тартышып же ат үстүндө секирип машыгышат. Топто оюнга чыкчу даяр 20 бала бар. Кыргыз чабандестериндеги маселелердин бири аттардын жетишсиздиги. Каскадерлор керектүү аттарды айрым учурларда айылдагы коңшуларынан же тааныштарынан сурап алышат. Негизгиси оюнга түшүүчү ат ээсинде эле күчтүү жана шамдагай болушу керек. Жигиттердин алдыда атайын ат майдан салып, каскадерлордун мектебин куруу долбоору бар. Жалаң эле ушул жигитовка эмес, болгон ат оюндарын ошол жерден өткөрүп, ошол жерден ат оюндарын үйрөтүп, келечекте көп максат бар. Балдарды кой сойгонду үйрөтүп, боз үй тиккенди, чечкенди үйрөтүп, ошондой бир школа ачсакпы дегенбиз. Демөөрчүлөр чыкса, кызыккандар, сөз менен эмес иш жүзүндө көргөзөбүз дегендер болсо. Өз демилгелери менен өзгөчө өнөрдү жайылтып жаткан чабандестердин максаттары чоң. Алар дүйнө кыдырып, өнөрлөрүн элге көрсөтөбүз деп ишенишет. Бурулай Сурманкулова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.